Өлкөнүн 50-60% жумуртка менен камсыз кылган Аккуу тоок фермасы бүгүнкү күндө 120 миң тоокту жаңы шартта багууга ылайыктуу. Учурда фермада 380 миң тоок, 65 миң балапан бар. Мында жалпысынан 150гө чукул кызматкер эмгектенет. Аталган ферма учурда Айыл чарба министрлиги менен биргеликте тамак аш коопсуздугун камсыз кылуу үчүн иш алып барууда. Тамак ашты камсыздоо тармагынан ошо 9 кластер деп бөлүнгөн. Ошонун ичинен биз деген жумуртка кластерин баштаганбыз да. Ошонун жумуртка кластерин ичинде биздин ошо жумуртка чыгарып аткан өндүрүүчүлөр баарыбыз чогулуп ошол кластерди түздөгөнбүз. Эми кластердин өзүнүн мындай максаты эмне да? Максаты деген ар бир тармакты башынан аягына чейин камтып, ошону элге жеткирип берүү да. Биз менен деген мисалы үчүн иштеген тоют өндүргөндөр бар болот да. Биз менен иштеген деген биздин жумуртканы саткандар болот да. Бул заводдо жумуртканын бардык категориясы менен бир күн ичинде 280 миңден ашуун жумуртка чыгарылып, республиканын бардык аймактарына жеткирилет. Өзүңүздөр байкагандай эле адистер мында заманбап технология менен иш алып барат. Бер аваскоп топкот, мо общий эме аваскоп топкот. Берден ошо грязьтарды алабыз, накол, сынык-пынык наколдорду алабыз, брак болгон жумурткалар болот, ошолорду алабыз. Бияктан болсо микротрешиналар болот, ошолорду карап, ошолорду алат. Мындан сырткары бул жерде жем чыгаруучу завод иштейт. Завод автоматташтырылган заманбап түрдө Туркия мамлекетинен дистанциялык түрдө башкарылат деп айтылууда. Ал эми заводдо саатына 15 тонна жем чыгарат. Завод болсо негизинен күнүнө 45-50 тонна жем керек дейт. Бул карма заводдун өзгөчөлүгү деген бул келеткан, кирип биздин заводко кирип келе жаткан кормдун башынан баштаганы да. Эң башталганы деген биринчи деген бул жерден көрөт кандай деген мындай карап көрөт да, көзү менен карап көрөт кандай экенин да биринчиден. Андан кийин деген ал жерден деген анализге алынат, анын таза эмес экени каралат. Бул заводдун ичинде дагы деген ар бир компоненттин өзүнүн бункери болот да. Ошондой эле корм сервис жем чыгаруучу ишканасы да бүгүнкү күндө министрлик менен бирге ишмердүүлүк жүргүзүп жатат. Заводдо күнүнө 2 тоннадан 4 тоннага чейин жемдин бардык түрү даярдап чыгарылат. Алардын негизги кардарлары ар кайсы багыттагы фермерлер. Биздин компания корм сервис жакшы балансташтырылган тоют жем сатылат. Биздин жемде өзүбүздүн тоок берип сынап көргөнбүз. Өзүнүн жакшы жактарынан көрсөттү. Биздин жемдин жакшы конверсия берет. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында 9 кластер иштелип чыккан. Анын ичинде тоок кластерин өнүктүрүү үчүн өткөн жылы Айыл чарба министрлиги 3,5 миллиард сом бөлүп берген. Учурда каражаттын 164,7 миллион сому 35 субъектке бөлүштүрүлгөн. Ал эми 148 миллион сом кайра иштетүүчү ири ишканаларга жана фермерлерге берилген. Анын жыйынтыгы өткөн жылга салыштырмалуу 6% көрсөткүчкө өскөн. Мисалы үчүн ошол тоок жумурткасы боюнча быйыл 54% түздү. Камсыздоо былтыркыга караганда 6%га көбөйдү. Бул эмне себебинен көбөйдү? Бул биздин тооктун башы ошол Аккууга окшогон ишканалардын тооктун башын көбөйткөнүнүн эсебинен тоок жумурткасы дагы көбөйдү да. 2022 жылы март айында бекитилген токтомдун негизинде өлкөнүн айыл чарба багытын өнүктүрүү максатында мамлекет 10 миллиард сом бөлгөн. Бул каражат ар бир кластерге 1 миллиардтан бөлүнүп, калган 1 миллиард лизингте калган. Негизги максат агро өнөр жай кластерин өнүктүрүү. Долбоорду ишке ашыруу үчүн Финансы министрлигине Айыл банкка 55 миллиард, РСК банкына 4,5 миллиард сом бөлүп берүү тапшырылган. Насыянын өлчөмү жылына 6% түзүп, кайтаруу мөөнөтү 3 жыл деп белгиленген. Нурзада Сыдыкова, Асхат Касымбеков, регион Бишкек.